Саламатсыздарбы? Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик деген улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов агайдын Ата-энелер сиздер үчүн китебинен бүгүн кайтарым байланыш жасамакчымын. Негизинен атаң барда эл таны, атың барда жер таны деп бекеринен кыргыз элинде айтылбаса керек. Атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчиликтери бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийкемдүүлүгүн, байланышын калыптандырат. Ал эми эне балдарынын мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектөөсүн толуктап, ички дүйнөсүнүн тынчтыгы жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуш-турмуш тиричиликтеринен балдарды тарбиялоого колум бошободу деп өзүн актайт. Бирок балдарынын жанында болуп, машыгууга колу бошобосо да алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү. Жумушка байланыштуу үй-бүлөдөн алыста болсо да, телефон, кат аркылуу үй-бүлө менен байланышып, окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса, бул балага өтө чоң дем күч болот. Алар ата-энем алыста болсо да, жумуштан колу бошобосо да, менин окуума, менин жашоомо кызыгат, түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Көпчүлүк ата-энелер Россияда, Казакстанда жана башка чет өлкөлөрдө, ал эле эмес алыс Бишкекте балдарды багуу үчүн иштеп жүргөн. Азыркы күндөрдө мындай өздөрү алыс болсо да, жан дүйнөсү жакын болууну түшүнүүсү өзгөчө маанилүү. Байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук зомбулук менен тарбия берген, сүйүү мээрим жетишпеген үй-бүлөлөрдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар. Экинчиси эркелетүү, сүйүү мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере албаган ачуулуу, агрессивдүү балдар. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакындарына, өздөрү жашаган коомго зыян келтириши мүмкүн. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын китептерди окуп, билерман адамдардан консультация алып, бала тарбиясына өз алдынча изилденип, даярданып, көңүл бөлүп, толук арнаса гана келечекте да, коомго да, ата-эненин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек, бала тарбиясында эптеп төрөп кийинтирип тойгозуу маанилүү эмес. Тарбия берүү чоң жоопкерчилик. Балдарга кантип туура тарбия берүүнүн жолдорун билбей жатсаңыз, анда сөз улуу устатыбыздын китептерин окусаңыздар болот. Видео слайдты бизге сонун пайдалуу маалыматтар менен камсыз кылып турган Салтанат Бейшенова эженин каналына сөзсүз катталыңыздар. Саламатта болуңуздар.